Арадан көп убакыт өтүп, Муса чоңоюп жеткенден кийин өз бир туугандарына барып, алардын жумушу оор экенин көрдү. Бир еврейди мисирлик бир адамдын сабап жатканын көрүп калды. Эки жагын карап эч ким жок экенин байкады да, мисирликти өлтүрүп кумга көмүп койду. Эртеси күнү да эки еврейдин чатакташып жатканын көрүп, кордоп жатканынан эмне үчүн бир тууганыңды уруп жатасың деп сурады. Ал болсо, сени ким бизге башкаруучу же соттоочу кылып койду? Мисирликти өлтүргөндөй мени да өлтүргүң келип турабы деп жооп берди. Ошондо Муса, чын эле бул жөнүндө билип калышкан турбайбы деп коркуп кетти. Фараон бул жөнүндө укканда Мусаны өлтүргүсү келди, бирок Муса фараондон качып чыгып, Мидиан жерине келип, кудуктун жанына отурду. Мидиандын дин кызматчысынын 7 кызы бар эле. Алар атасынын койлорун сугарыш үчүн кудукка келип, суу сузуп алып, аштоолорго суу толтуруп жатышкан. Аңгыча койчулар келип, аларды кууп жиберишти. Ошондо Муса тура калып, кыздарды коргоп, койлорун сугарып берди. Кыздары атасы Ребуэлге келишкенде, атасы алардан "Бүгүн эмне эрте келдиңер?" деп сурады. Алар ага "Мисирлик бир киши бизди койчулардан коргоп калды. Атүгүл кудуктан суу сузуп, койлорубузду сугарып берди" дешти. Ошондо ал кыздарына "Ал кайда? Эмне үчүн аны таштап келдиңер? Барып чакырып келгиле, тамак ичсин" деди. Мусага ал кишинин үйүндө жашоо жагып калды. Ал киши Мусага Сипор деген кызын берди. Сипор уул төрөдү. "Мен бөтөн жерде келгин болуп калдым" деп Муса ага Гейршом деген ат койду. Арадан көп убакыт өткөндөн кийин Мисир падышасы өлдү. Исраил уулдары оор жумуштан кыйналып, боздоп ыйлап жатышты. Алардын боздогон үнү Кудайга жетти. Кудай алардын ыйын угуп, өзүнүн Ыбрайым, Исхак жана Жакып менен түзгөн келишимин эстеди. Кудай Исраил уулдарын көрүп, аларга назарын салды.